Эми Ибрахим менен фараондун тирешүүсү башталат. Анткени фараон өтө эле чектен чыгып, укуктарды тебелеп, кемсинтип, Ибрахимдин аялы Саараны туткундап алган эле. Ушундай болгон соң беттешүү зарыл болчу. Бирок, Оат аке, ушунча убакыттан бери Хажар каякта эле? Анан Сара энебиз бул кыйын сыноо баледен кантип чыкты? Хажар чоң башкаруучулардан болгон деп айтышат. Ал фараондорго чейинки канаандардан болуп, алардын башчысынын кызы болгон. Жана Хажардын атасын фараон өлтүргөн деп айтылат. Фараон менен боло турган бул согушубуз жеңиш алып келүүчү согуш. Жерибизди фараондун колуна салып бербейбиз. Падышам, мен Хажарга дагы деле үйлөнө элекмин. Батыраак бул согушту бүтүрүп, сүйүктүү келинчегиме келип үйлөнөйүн. Мен муну аябай күтүп жатам. Ага да жетесиң. Көп капаланба. Бирок мунун баары фараонду ойрон кылып талкалангандан кийин гана болот. Ошондо ал биздин жерге көз артууну оюна да келтирбейт. Аялдарды, күңдөрдү алып келгиле. Алгыла. Үйлөрүн өрттөп, малдарын тартып алгыла. Аялдарыбызды албайсыңар. Хажарды тийбегиле. Алар Хажарды да туткундап, аны дагы фараондун сарайына алып келишти. Аллах Таала кандай даанышман аруу зат. Бул чоң сыноодо Ибрахим өзү жана Саарадан башка Хажар дагы болоорун, ал Хажар уулу Исмаилдин энеси болоорун билбейт болчу. Ар дайым ушундай. Чоң бале сыноонун артында чоң жеңиш болот. Сара энебизди туткундап кетишти. Аллах өзү пайгамбарына жардам берсин. Ал элчи болуп жиберилгени менен эр болуп жубайын кызганат да. Мен ишенип турам. Аллах Таала аларды сактайт. Ал Сара аман эсен келет.
кылып жатасың, Сара? Сара, мен намаз окуп жатам деди. Кимге сыйынып жатасың? Сара, ааламдардын Раббиси Аллахка сыйынып намаз окуп жатам деди. Аллах деген ким? Аллах ал жападан жалгыз Кудай. Жалгыз беймуктаж зат. Ал асмандардын, жердин жана андагы бардык нерсенин Раббиси. Ошондой эле чыгыштын да, батыштын да Раббиси деди Сара. Сен айтып жаткан нерселер өтө таң калыштуу экен. Аларды талкылап шермендесин чыгардык. Бул алардын жазасы болду. Себеби алар жаман оюнда күч кубаттуу улуу Кудай фараондун алдында туруштук беребиз деп ойлошкон. Кел аялдардын ханышасы. Аялдар кайда жүрөт? Аялдар кандай жүрөт? Мен аларды сагынып кеттим. Кожоюн, кимди каалайсың, кожоюнум? Бабылдык сулуунубу же кечээ күнү туткун болуп келген кыз Хажардыбы? Балбылдык сулууну. Аны мага даярдадыңарбы? Мен ырахатты сагындым. Ал өзүнүн бөлмөсүндө күтүп жатат. Ал сени күтүп жатат, о Мисирдин улуу фараону. Сара. О, аялдардын сулуусу. Мен сени биринчи жолу көргөндөн бери сагынып жүрөм. Кел мага. Фараон Сарага зордук көрсөтө баштаганда, Сара Аллахка дуа кылып, өзүн сактоону жалбара баштады. Сара, Аллахым, эгер сага жана сенин элчиңе ыйманымдын чын экенин жана өзүмдү күйөөмө гана арнаганымды билсең, бул капырга мени кор кыла көрбө. Андан өзүң сакта деп дуа кылды. Ошондо фараон катуу ооруну сезип, Сарадан алыстады. Мага эмне болду? Ичим катуу ооруп жатат. Кудайыңа кайра дуа кыл, мени айыктырсын. Сара! Сара! Сара фараонго шыпа сурап дуа кылганда, фараон кайра Сарага жакындаша баштады. Анда Сара кайра Аллахтан жардам сурап, дуа кылып жалбара баштады. Сара айтты: Аллахым, эгер сага жана сенин элчиңе ыйманымдын чын экенин жана өзүмдү күйөөмө гана арнаганымды билсең, бул капырга мени кор кыла көрбө. Андан өзүң сакта, бул капырга мени кор кылба. Фараон кайра катуу ооруну сезип андан алыстады. Сара! Сен кимсиң өзү? Кудайыңа дуа кыл, мага кайра шыпа берсин. Анан кайра сага жакындабайм. Сара Аллахка шыпа сурап дуа кылса, фараон кайра куулугун баштады. Сара болсо кайра Аллахтан жардам сурай баштады. Ошондо гана фараон оорудан коркуп, Сараны тынч койду. Силер мага эмне шайтанды алып келгенсиңерби? Ибрахимдин өзүнө алып барып, бергиле муну кайра. Алып баргыла аны. Мен Ибрахимдин өзүн көргүм келип жатат. Аны жакындан билип, аны менен сүйлөшкүм келип жатат. Кандай катуу оору! О Раббим,
Ой, Ибрахимдин Раббиси, балама оору калбай турган шифа бер. Аллахым, менин үмүтүмө жооп бер. Менин сага болгон ыйманыма жооп бер. О Раббим, Аллахым, балама өз мээримиңди төккүн. Аллахым, билем, бул сенин бизге болгон сыноон гана. Биз балам Юха экөөбүз сабыр кылуучу жана шүгүр кылуучуларданбыз. О Аллах, о Аллах. Ya Allah. Ya Allah. Ата, бул сыйкыр апам менен Юханы Ибрахимди дининен кайтара алат деп ойлойсуңбу? Албетте. Бул сыйкыр өтө күчтүү сыйкыр. О намаш. Баары бир аягында биздин динибиз алардын дининен жеңип чыгат. Ал дин жалган. Бирок агам Юханын абалы мага да оор болуп жатат, ага. А бирок бул мага кубаныч алып келип жатат. Агаң менен апаң дининен кайтмайынча ушундай болот. Кожоюнум, Сара эшиктин жанында кирүүгө суранып жатат. Аны киргизгиле да бизди жалгыз калтыргыла. Киргизгиле. Силер чыккыла батыраак. Болгула, болгула. О, Сара. Мен сенде бардык жакшы сапаттарды көрдүм. Адептүүлүк, уяттуулук. Анан да сенин дуаңдан кийин айыгып кеттим. Бул можиза керемет. Ошол үчүн мен сага мындан кымбатыраак белек тапкан жокмун. Сара, мен таң калып жатам. Сен мага эмнеге бул кызды белекке берип жатасың деди. Ал ак сөөк жана урмат сыйлуу уруудан Ханзада ханыша. Хажарды жакшылап карап, болгон сүйүүмдү тартуулайм. Жанага Аллахтан коркуп мамиле кыламын деп убада берем, деп жооп берди. Ибрахим болсо шериктери менен заалым фараондун сарайынын сыртында Сарага тынчтык, амандык тилеп турушту. О Аллахым, о Аллахым, Сарага эмне болду экен? Раббим, колуң жан пайгамбарың Ибрахимге өзүң сабыр бер. О Аллахым, эмне болуп кетти? Сара, тигине Сара. Ал биз жакты көрсөтүп жатат. Тигине Сара. Сара мени ойлоп кыжаалат тартпай эле койгула. Аллахым өзү сактоочу. Аллах Таала мени менен деди.